жерде жук калат. Жук калат. Эми бирөөмүнө көңүлүн калтырсаң ошол жерде так калып коет, ошондой мааниде. Мисалы, сен бир нерсени билбестен кылып койдуң, ал сенин бетиңе дак болуп калат. Эртең сен жакшы иш кылсаң деле алар сага бул ушул ишти кылган адам го деп бетиңе бир кара көбө жалган эле болуп калат. Сенин жашооңдо бир кандайдыр бир жаман иш же кандайдыр башка адамдарга жаман сүйлөсөң, ошол сенин өмүр бою сенин жашооңдо калат. Бул макалдын чечмелениши бул бир окуя болгон жерде сөзсүз кийин ал мындай тазаланып кетпейт да, ал жерде сөз калып кетет да. Ошонун чечмелениши ошондой болуп калат. Бүгүнкү муун жуурат эмне экенин деле жакшы билбей калды. Мына жаштар үчүн атайын белгилеп айта кетсек, жуурат деп кыргыздар койдун, эчкинин сүтүнөн жасалган айранды ошону айтышкан. Эми бүгүн сейрегирээк болсо дагы эчки салса дагы бүгүн койду сааган, койдун сүтүн пайдаланган эме калбады, андай кыргыз калбады да. Эми турмуш оңолгондон кийин, элдин жашоосу оңолгондон кийин анан мындай нерсеге көңүл бөлбөй калат экен да. Кээде ишти таза эмес жууп койсо, ошо жугун калтырып коюпсуң деп кыздарды тилдеп калганда мына бүгүн деле анча мынча мына угуп калабыз да. Ошо жугуу деген сөздөн болсо керек, ошо жук деген. Мына азыр айталык ак көнөгүмө ошол көө жугуп калыптыр, кир жугуп калыптыр деген сөздү айтып атпайбызбы? Мындайча айтканда неменин ошол казанга идиштин ичиндеги ошонун боорунда калып калган нерсени ошону жук деп айтып атат да. Анан эми албетте айранды кандай гана идишке куйбайлы, мейли чыныга, мейли айталык казанга болобу, же болбосо мынакей бүгүн кастрюльдү көп пайдаланып калдык. Айранды куюп алгандан кийин, башка бир идишке куюп алгандан кийин деле ошол идиштин боорунда айрандын жугу калат да. Айран төгүлгөн жерде жук калат. Аталган макалдын фразалык түзүлүшү ченемдүү сөз айкашынан туруп, анын мааниси өтмө мааниде болгонун белгилөө зарыл. Негизги тиричилиги мал менен болгон элибиз сүт азыктарын үйдүн оокаттуу турмушунан кабар берген ырыскылуу ыйык таам катары эсептеген. Анын катарында айран кыргызда мааниси улук тамак аштардан, адамдын өмүр сүрүүсүнө өбөлгө болгон азык катары эсептеп ысырапка жеткирбей, жаман жерге калтырбай кылдат мамиле кылган. Ошондуктан акты төкпө деген тыюулар кездешет. Ал эми макалдын маанисине токтолсок, ак төгүлгөн жерде бир уртамдык калдык калат. Дал ошол төгүлгөн аш сыяктуу адамдын кыймыл-аракетине жараша оң же терс жыйынтык билинет. Тагыраагы адам көз көрүнө же көмүскөдө жасаган ишин канчалык жашырган менен бир күнү ачыкка чыгат деген маани жатат. Жумурга жук болбоо деген фразеологизм бар. Жумур деген бул мисалы жаныбардын жегенин аш кылдыра турган, ошону иштеп чыга турган бир бөлүгү, бир орган, ошонун ички органы болсо жумур деп. Демек ошол жумурума жук болбоду деген нерсе менин жеген тамагым ошол калып калган баягы жабышкан жукчалыкта болгон жок, мындайча айтканда эч канча болгон жок. Мындайча айтканда тойбой калдым деген сөздү ошо жумуруна жук болбоо деген фразеологизм менен туюнтуп атабыз. Мына ушуларды тактап алгандан кийин айран төгүлсө жук калат деген нерсе анын мааниси даана ачылып калат да. Мындайча айтканда кандай гана неме болбосун, баягы төгүлгөндөн кийин ал биротоло эле неме болуп калбайт. Анын артында ошондой калып кала турган нерсеси болот деп туруп. Анын албетте баягы өтмө мааниде колдонуп калганбыз, бирок түпкү мааниси, эң алгачкы мааниси мына ушундай себептер менен байланыштуу.